Ай, кичинекей Димочка турбайбы. Су жаңыртып алатонун жыласы. Нерв кылбайт. О, ушун туура айттыңыз. Ушун жеңе айта кетсеңиз. Аны ошентип, анан Ырчы кыз албай эле кой дептир да көрсөт. атам ичип келип, экөө урушуп, сабашып. Өйдө ылдый болот да турмушта. Ысык болот, суук болот. Мама сүйүнчүлөсө, ай биздики эркек эмес беле деп коет. Кимдин ким экенин билгенден кийин анан кийин атам менен катышып алганмын, апам айтпай. Убагында катышып, убагында атам менен жакшы мындай мамиледе болуп калганыма өтө сүйүнөм да. Салам достор, атажан Назира Бердиулова, биздин расмий каналыбызга кош келипсиздер. Сиздерге ыраазычылык айтамын. Дайыма биздин катталуучуларыбыздын катарында улуктап, жана ошондой эле комментарий жазып, активдүүлүгүңүздөрдү дайыма көрсөтүп жүрөсүздөр. Сиздерге терең ыраазычылык билдирип, бүгүн программабызды баштайбыз. Бүгүн биздин дан программабызга абдан кызыктуу бир маек болот деген мен тилектемин. Анткени бул мырзаны биз дайыма жалгызбой көрөбүз. Кээде гана жубайын ээрчитип алат. Баса достор, бүгүнкү эфирибиз абдан мощный, сочный болот. Анткени кызыктардын баардыгы ушул эфирде. Биздин дан программабызга бүгүн Айбек мырза жубайы менен келди. Анан эми студенттик күндөрдү экөө чогуу өткөн экен. Элестеткиле 8 жыл жеңем Айбек байкемдин аркасынан чуркаган экен. Бирок чындыкты бир гана жеңем билет. Ким кимдин аркасынан чуркаган. Ушул 8 жылда көп кызыктуу окуяларга байма-бай болсо керек. Албетте бунун баарын эфирдин алкагында айтып берет. Студенттик күндөрдү эскеребиз бүгүн. Дал ошол студенттик күндөрдү эскерип, бүгүн биз картошканы майга жөн эле пияз менен кууруп жейбиз. Кеттик анда. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Ден соолугуңуздар жакшыбы? Жеңе менен учурашып коеюн. Жеңе кандайсыз? Жакшы жүрөсүзбү? Ай, кичинекей Димочка турбайбы? Кандайсыз? Жакшы жүрөсүздөрбү? Иштериңиздер жакшыбы? Биздин студиябызга кош келипсиздер. Жогоруда биз баса белгилегендей студенттик күндөр. Ал эми студенттик күндөрдө ошо картошка жесе келет, эт жегенде болуп чыкса жеңе. 5 бармак жегендей эле болчу. 5 бармактай. Замандаштар менен учуруп алсаңыз, эфирибиз баштайлы. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин достор. Бүгүн сиздерге кадимки студенттик жашоодогу картошка кууруп беребиз. Ооба, абдан жакшы. Келиңиздер, эми маегибизди эң эле алгачкы суроомчу жеңе. Сиз картошка кууруп бересиз. Ай, мо байкемди кантип сактап атасызбы? Эми кечкисин муздачкычка салып коюп атасызбы? Бул кишини элде деп ким айтат? Элде деп ким айтат? Жеңе берели ушул суроону. Жакшы багам да. Баккандан башка. Дагы. Нерв кылбайт. О, ушун туура айттыңыз. Ушун жеңе айта кетсеңиз. Аял кандай болуш керек өзү? Турмуштагы аял унчукпаш керек. Эмне десе, баарына макул болуш керек. Ошондой, анан жинне тийбеш керек дегендей. Дагы билбейм, ошо өзү эле негизи эмеси табары жакшы го. Байкеңердин, Тынч эле, тынч эле. Эми чыгармачылыкта экөөңүздөр бир камырда жуурулганыңыздар менен болуп турат да, туурабы? Кээде чогулосуздар, чогулбойсуздар. Ошол учурда жеңем телефон чалып калбайбы, аяктасыңар, келесиңби, тийрүүсүңбү деп? Же жок андай? Жок. Эми жумуштар менен кээде чалат да, эми мындай өзүнүн жумуштары болгондо, же болбосо мен керек болгондо, үйгө бирөө келип калды, же баланча уулумду алып кетиш керек болуп атат, же болбосо мектептен алып кетиш керек болуп атат. Качан келесиң деп чалбайм бирок. Анан жөн эле жанагы кээ бирөөлөр бар го, чала берген. Ошондой чалбайт. Анан жумуштары менен чалат. Жакшы, жеңемдин майы ысыганча, майы кайнаганча биз сурап алалы, жеңеме. Я жеңе, кантип тааныштыңыздар? Алгачкы күндү эстесек, кандай болду? Жылдыздар учкан учурларды эстесек, жүрөктөр, көздөр дегендей. Бир кез бир маегинде өткөндө айтты, аркаман 7 жыл чуркаган дейт. Биз деген 98-жылы мен балыкчыга келип, отпускага чыгып алып, мектепте иштечүмүн да, Ананияда. Анан отпускнойумду алып алып балыкчыга келип, анан кыздар айтып калды да, эме. Там есть такой красавчик Айбек деди. Жок. Биргеси болот экен, клубда деп. Анан ошол жакта биздин айылдаш байкебиз иштейт. Барып келели да, анан макул деп. Барып анан ошол киргизет бизди деп алып бардык кыздар. Анан барып эле эшикке келип кире албайбыз да, эми киргизбейт да чоң эшиктен. Анан эле күтүп турабыз, анан бир убакта эле Айбек ар жактан келип атыр, кичинекей бир ары сары бала келип атат. Анан саламатсызбы? Анда кичинекей. Саламатсызбы, ушундай байыш байкеге келдик элек десек эле. Келгиле, киргиле деп эле бизди киргизип кетти.
ошол эң биринчи жолукканыбыз ошол болду. 98-жылы? Май. Майдын канчасы? Майдын бир жок, июнь экен. Июнь, Июндун бир 10-14 экен да, ортосу баш. Ортосу башы. Жакшы. Демек, ошол жылы таанышкан экенсиздер, э? Кандай болду анан кийин? Бул киши менен чакырды бая байкесин. Анан ал жерден чакырды эле мен дароо кирип кеттим ичине, азыр байышты чакырып чыгам депчи. Анан ичине кирип байышты чакырдым, азыр чыгам деди. Анан мен байыштан мурун эле чыгып эле кыздарды жүрүлө кире бергиле деп эле киргизип кеттим. Залга кирип отурушту. Анан биз как раз ошондо Ыргесе болот. Ыргесеге даярданып атканбыз да, биздин Балык шаардык маданият үйүндө бир ыргесе болот концерт болмок да. Анан ошого даярданып атканбыз. Анан биз концерт коймой болдук. Анан концерт койдук, бүттү. Концерт бүткөндөн кийин тиги байыш досум айтып калды. Менин карындашым келиптир, карындаштарым келиптир. Ырдайт. Бул дагы ырдайт деп калды. Ал байыш болсо акталалык да. Мен акталага негизи жээң бие болом да. Ошондо менин кайненем акталалык. Анан акталалыктар кыйын ырчы болот го негизи. Анан ырдайт деп калды. Анан биздин директорубуз бар болчу, Эсен Думанаев деген. Ошол Эсен аба ырдайсыңбы? Кел аны ырдап көрчү кана деп эле анан баарыбыз. Жеңемди ырдаттыбы? Жеңди. Ошончо кыздын арасынан. Ошончо кыздын арасынан. Ай, тагдыр. Ырдатып көргүлө, жакшы ырдайт менин карындашым деп калды. Анан мен комузга көтөрүп жүргөм, комузумду бердим. Комузду алып шалкылдатып ырдап кирди. Анан сонун ырдайт экен деп эле анан баарыбыз эме болуп калдык. Тиги жакшы ырдайт экен болуп калдык. Анан Эсен аба дароо эле сен Канымгүл Досмамбетова окшогон кыз экенсиң. Бас биз менен иште маданият үйүндө Балык шаарында. Деп эле ушинтип калды. Анан ата энемден суранайын деп эметип калды. Анан ата энеңден биз сурап коебуз. Ушул жерде иштейсиң болду, сен калдың болду деп эле анан ошентип калып калды. Анан кийин ошончо кыздын арасынан жеңемди байкап калыпсыз. Эмнесине мындай көзүңүз түштү? Эми өзү айтып атпайбы, курбулар менен болчукпуз деп. Жылдыз келишет деген туура окшойт. Ошондо эле сразу дароо көзгө жылдыздар пайда болду. Жылдыздар учуп. Эжеге ошол кезде билесиз, кандай көйнөктү элеңиз, кандай көйнөгүңүз бар эле эсиңизде барбы? Кандай? Кандай көйнөк бар эле ошондо? Кандай көйнөк эсиңизде барбы ошол 98-жылы? Сарафан кийип жүрсөм керек эле, ак анан мындай сарафан болчу да, сары. Чач белден. Чач узун болчу. Чач узун болчу. Чачым чын эле узун болчу. Анан алгачкы сезимдер кантип билдирдиңиз? Ал мурдагыдай телефон жок, туурабы? Кат жаздыңызбы? Качан сездиңиз бул айымды сүйүп калганыңыз? Жүрөктөр, сезимдер кандай болду? Уктуу, уйкусуз күндөр. Жок, анан ошентип жанагынтип иштеп калды. Анан бизде жумушта эки жакка көп чакырат да. Тиги келтат, бул келтат, тиги конок келтат деп эле анан тозуп эле чакырып эле бизди кардон комуз менен кишилерди баягы келген конокторду тозучубуз. Анан ошондо эле баарыбызды чогуу кетирчү. Анан бул да комуз менен ырдайт, мен да комуз менен ырдайм. Анан шалкылдатып эле ошентип дайыма жанагындай киши тозгон жакта, коноктор тозгон жакта дайыма бизди чакырчу. Бирге иштеп калдык да. Чогуу. Ошол бойдон чогуу иштеп калдык биз. Эсен аба деп атпайбызбы? Ошо Эсен аба алып калды да. Мен иштебейм, мектепте иштечүмүн да. Мен каникулга эле келгем. Анан атам жибербейм деди. Аякка эч ким жок болсо, аякка эмне бар балыкчыда деп анан агай өзү чалып, биз менин карамагымда болот. Мен карап турам, 15 күндө бирде жиберип турам деп ушинтип деп суранып атты. Анан алып калды да. Анан ошентип бирге иштеп калдык экөөбүз. Балыкчы шаардык маданият үйүндө чогуу иштедик да. Анан мен түшүнүп атам, чогуу иштеп. Качан билдирдиңиз сезимдесиз? Мага ошол кызык болуп атат. Биз чогуу иштеп. Эмне болду? Ал кезде айтып атпайбы? Жаштардан төртөөбүз эле да, каяка десе чогуу барып, анан чогуу иштеп жүрүп эле мындай жакын болдук окшойт да. Анын үстүнө бойдок экөөбүз болуп эле, анан экөөбүздү мынтип агайлар баары чогуу иштешкендер жабыштыра эле чаптай эле берчү да.
ушуну эле ала албайсыңбы деп эле бизди ошентип чаптай албайсың берчү. ай мына деп бирок эме болчу, бойдок балдар баары эле бар болчу. Бирок экөөбүз эмнегедир комуз менен ырдаган үчүн болуш керек. Кыздар деле бар болчу. Эстрада ырдаган Нурзат деген кыз бар болчу анан. Ошентип чогулуп калдыңыздар. Анан ошон үчүн биз комуз менен ырдаган үчүн экөөбүздү ошентип чаптап жүрүп Акыры чапталдык. акыры 7 жылдан кийин анан Кеч башка үйлөнгөнүнүн себеби эмнеде? Кээ бирлер айтат кыз жок болчу, жумуш болуп калды, ал эле бул эле каражат, анан үйдүн кичүүсү болгон үчүн мен кеч үйлөнгөнгө туура болду дешет. Бирок сиз өзү эмне кеч үйлөнгөнүнүн себеби эмнеде? Же эме сүйлөшкөн кызыңыз деле бар экен, бар болчу. Эмне кеч үйлөндүңүз Айбек мырза? Себеби? Ошол кезде чынында мындай ырдап эле жыргап жүрө берген окшойбуз да. Үйдү ойлонбойлучу. Ошондой болчу. ырдап ал бир себеби ошол ырдап бойдокчулук болуп ырдап эле тияка жүрү десе, бияка жүрү десе жүрчүбүз да ошо тияк бияктан эле. Анан кийин экинчи себеп ошол кезде бир каатчылык заман болгон да. Анан акчанын да жоктугу бир чети. Анан үйдөн дагы апам уруксат бербей койгон да. Анан ошентип анан Ырчы кыз албай эле кой дептир да көрсөң. Ырчы эмес эле кыз ал деп жүрүптүр да мен билбейм да деп койсуң. Анан ошентип жүрүп анан кийин 7 жылга созулуп кетти да. Сиз да бой эме бербеңиз. Мен акыры ушуну алам дедиңиз. Мен дагы ошо Башка кыз албайм деп. башка кыз албайм деп. Ушуну эле алам деп. Жеңе, сиз эми мындай айттыңызбы, Айбечка? Мен мына 28ге толуп атам. Мен турмушка чыгышым керек, ортодо калып кетпейин деген сөздөр болбойчу экөөңүздөр деп. Бул же өзү албайт, же өзгөгө бербейт дегенде кайтарыпчы. Бир жака ырдап барсак деле эми жаш кыздарга балдар тийише берет да анысы. Аялым деп койчу экен да көрсөң. Мен келинчегим деп кой. Анан ошентсе мени ким алат? Мен да жаным карып кеттим да жүрө бердим да билбейчи. Анан качан баш коштуңуздар? Анан ошентип жүрүп 2004-жылы баш коштук. 2004-жылы 18 ноябрда. Ноябрда, баш коштук. Баш коштуңуздар. Анда деле экөөбүз үйлөнбөй жүрөбүз, досторубуз болбой эле бас үйлөнгүлө болбойт деп. Ошон досторго да азыр Дайыма бирок эфирге болгондо айтабыз. Рахмат силерге. Ошо дагы деле жүрөбүз. Досторума рахмат. Бир көчөдө чоңойгон досторубуз бар. Айбек, Нургазы, Бакыт деген досторубуз бар. Анан кийин мен ошо адегенде бул айда эмеге кетти, айылга тойго кеткен да. Анан ал кезде телефон жок экен, домашний телефон бар. Анан домашний телефондун үйүндө домашний телефон бар болчу. Анан ошол телефонго чалып калат. Мен айылдамын, тойдомун, бирок ошо тойдогулар ала качып кетебиз деп атат деген. Сизге айтты? Жок. Мен эмес, менин досум Айбекти. Курбугузун айтат да. Мен айылга абамдын эмесине баргам да. Кайын журтуна ырдап бар десе барам да, анан десем ти курбу кызым Айбек айтып коюптур да, аны аяктагылар алып калабыз деп аткан, ала качып кетти деп. Булар өзүнчө эле кымгут айта бере алышат. Анан ошентип угуп алып анан кийин биз кымгутпуз. Досума бардым, Бакыт деген досума. Барсам уктап атыптыр. Тур. Бакыт ала качкан эмне жатасың? Анан эмне жатасың ушундай тур, мен айдан ала качкан атыптыр. Ала качып кетиптир деп. Анан кийин достордун баарына чакырдык. Домашний телефон менен чакырдык. Анан бат эле чогула калдык. Акча жок. Анан кандай кылабыз, эмне кылабыз деп атып анан кийин тиги дагы Кыялбек деген дос балам бар. Ал ызылдай башталды. Ал мындай кичине тентегирээк бала болчу да. Азыр айылга барсак, азыр теги балдардын өпкөсүн үзөбүз, тиякта. Кой тур, өпкөсүн үзбөй кой тур. Может, калппы чынбы биринчи билели. Деп анан дегенде биринчи кошунабыз милиция болчу. Алмаз деген байкебиз бар да. Ошол байкени ээрчитип алдым. Байке жүрүмүз. Биз менен чогуу алган. Жеңеме сурайлы, жеңе анан келишти булар. Канчага келишти? Жетпейли. Булар өзү мен уксам достор чогулган. Милиция байкени алып алган. Барып жулуп келебиз деп даярданып, мына чыгып балыкчынын четине чыкканда мен үйдөмүн да чалып көрөйүнчү деп.
может келип калды деп кечин деди анан десе мен үйдөмүн да анан ошентип токтоп калышыптыр же болбосо барып чыгып кетишпей экен да ошентип токтоп калдык дагы анан кийин болду келиптир деп мен макул эме баягы жүрөк ылдыйлап болду келиптир деп анан деп атсам эле тиги досторум болбойт тиги уже бул деген повод эме белги берип атат сен үйлөнүшүң керек уже бүгүнтөн баштап үйлөнбөсөң болбойт деп туруп алышты анан кийин азыр үйлөнгөндө шарт жок каяка алып барам каяка алып барам андай мындай деп ал ызылдап атат анан бир маалда айдан үйүнө бардык кайным бар болчу кайным үйдө экен анан барып эле пака шака болуп эле муну алып кеттик эме такси жалдап алдым москвич эле жигули москвич беле ошону алып бардык тиги кайныме айтып койдук үйдө туруптур эжеңди алып кеттик деп эле анан ошол жерден алып кеттик ылдыйкы тиги досторумдун үйүнөчү анан достордун үйүнө барып достору сен үйүңө алып барбай үйлөнбөсөң биздин үйүбүзгө алып келип үйлөндүрөбүз дешиптир да анан койду анан досторубуздун үйүнө алып бардык мен үйгө алып барганда коркуп атам да апамдан коркуп атам да урушат деп анан кийин достордун үйүнө алып бардык ал достор аяктагы тиги ылдый жакта чогуу өстүк деп атпаймынбы жеңелерибиз бар алар тиги дос баланын үйүнө көчөгө тартышып ушул жактан эле көчөгө киргизебиз деп анан бир маалдан кийин мен кой дедим аягында көчөгө тартпай эле уят окуйм эл укса шылдыңдайт деп анан кийин ал жерден дароо апама кошуна апабыз бар аяш апаларыбыз ошолордун баарын жибердик астыны көздөй жөө кетишти алар анан биз артынан кеттик алар эч эле 1 саат мурун кетишкен анан апабызды уже жайгарып балаң үйлөнүп атат аялап келатат деп анан эч борсок бышырып антип мынтип коюштур анан кийин анан көп жыл сүйлөшүп көп кишинин көмөгү менен анан үйлөнгөн анан досторубуздун аркасы менен ошентип үйлөнүп калдык турмуш курганыңыздарга быйыл канча жылдын жүзү болот 22 жыл 21 жыл болот 22ге кетип 21ге толук 21 28 8 бул киши жаныңызда жүргөнүңүзгө кошунаңызга быйыл 28 жыл болот экен анан бул 28 жылда бир учурлар болот да мен буну эмнеге берип жатам бизди көрүп жаткан ар бир үй бүлөдө балким ушундай бир үй бүлөлүк кризис болот экен бул кишиден чарчайсыз бул киши сизден чарчайт кое турчу ошондой бир үй бүлөлүк кризиске туш болдуңуздарбы эгер болсоңуздар кантип чыктыңыздар жок андай боло элек кудай сактасын биз бири бирибизди түшүнгөнгө дайым аракет кылабыз да мен бала кезде сөз бергем анткени атам менен апам ушундай уруш болуп турчу да уруш болуп кеткен учурда мен аябай мындай депрессия деп коебу ушундай бир эмеге туш болгом анан ошондой үй бүлөлүк зомбулукка алып келбейм ошондой мындай эме кылбайм дегем да аялыма кол көтөрүп же болбосо жөндөн жөн ыз чуу чыгарып мушташ чыгарып же болбосо бир үй бүлө бузулганга эме кылбайм депчи бузулбашына аракет кылам депчи эми маңдайга жазган ошол экен экөөбүз бири бирибизди туура түшүнгөнгө аракет кылабыз бул өтө сонун урушпаганга аракет кылабыз да мырза катары мен сизге азыр мына көйгөй сиз деле көрүп жатсаңыз керек интернет булактарына аялын мурдун кесип кулагын кесип аялды кордоп башына дөңгөлөктөрдү кийгизип асып коюп өлтүрүп коюп бутунан ажыратып коюп мына жакында эле өзүңүздөр көргөндөй нарында жанагы иштеп аткан жумушуна барып канча бир 20дан ашык жолу бычак сайган мырза катары айтсаңыз ушул туурабы деги эле чыныгы мырза аялга кандай мамиле кылыш керек Айбек мырза эми ар кимдин үй бүлөсү ар кандай болуш керек деп ойлойм эми жалпысынан алганда анан кээ бирөө мындай эме кылат көбүрөөк аял кишиде көбүрөөк эме бар да тилч ошону кичине кыскартып койсо эле баары жакшы болот го деп ойлойм да ал эми жана ичип келип үйүнө уруш чыгарып аялын тааныган тааныбагандарга кызганып ошондой уюшуп жашаган эркектер жөнүндө кеп болуп атат да Айбек мырза ошондой
ичип келип ыз чуу салгандарга айтат элем, ыз чуу салбагыла деп. Үй бүлө сактагыла. Үй бүлөнү сактагыла. Себеби дегенде билбейм, мен башыман ушундай көп эме өткөн да. Ушундай атам ичип келип, экөө урушуп, сабашып, бири-бирин менен көп ушундай эмеге туш болгом да. Ошондон уламбы мен мындан кийин мен үйлөнсөм, келинчегим менен урушпайм, мен балдарымды мындай экөөбүздүн урушуп атканыбызды көрбөсүн деген деп тилечүмүн да. Азыр эми Кудайга шүгүр, ошол нерсени орундатып келатам. Жеңем, сизди дагы деле ошол сүйүү көздөр менен карайт экен. Дагы деле. Биз эми 16 жылдан бери эл аралап чарбачылык менен бизге канча жуптар келет, мындай сүйлөшүп аткандагы манералардан байкайсың, жеңем чарчап калганынчы. Же байкемдин эми эмне деп сүйлөп атат, мен жеңемдин көздөрү дагы деле сүйүү өчөлүк да. Сиз дагы деле ошол көздөр менен карайт. Жеңем неге ошондой? Ошого Бир эки үч сүрөт менен сүрөттөп берсеңиз. Ушундай мырзаны кыялдандыңыз беле жаш кезиңизде? Эми ал ар бир эле айымдын кыялы болуш керек да, мындай жипке тизгендей кыялданат да. Бирок кээде андай болбой калат дегендейчи, анан аракет кылыш керек ошого окшош тургангачы. Унчукпаш керек деп ойлойм. Көтөрүмдүү болуш керек эми да. Өйдө ылдый болот да, турмушта ысык болот, суук болот, ошого чыдаш керек. Бизде бирок мындай анчалык деле уруш табаш болбойт да, негизи мына үйлөнгөнүбүзгө 21 жыл болуп атабы. Антип деле уруш жок. Уруш болгон. Түшүнүү менен карайбыз, ушундай болуш керек да. Ошондон башка. Айбек мырза, эчтеке жуулунбагандай, тилегеңиздегиз бир миллиардердин баласындай жүрөсүз да. Негизичи мындай, чын мындай басканыңыз, балким ушу 50-ге чыкканыңыздын бир сыры ошондо окшойт да, мындай оор басырыктуусуз да. Мен сизди 2 эфирге чакырдым, негизи сиз шашпай 4кө келдиңиз. Кандайсыңар дейт, мындай кечиккениңиз, жакшысыңар мындай беймарал да. Анан мындай клип чыгып атабы, чыкпай жатам, мисалы мен чыгармачылыктар менен сүйлөшөм, ой шашып атам. Сизде ошол нерсе жок. Мындай бул мүнөз кимден сизге? Же өзүңүз табияттан ошондойсузбу? Бул мүнөз мен атам ушундай киши болчу. Атамдын мүнөзүн тарткан окшойм да. Атам ушундай киши болчу, анан кийин апам болсо кичине шустрыйраак да. Ошол анан кийин атамдын көп баягы баскан турганы атама көп окшоштурат да, үйдөгүлөр. Анан өзүм да кээде окшоштуруп эм. Кээде атам окшошуп кетип атам, атама окшошуп кетип атам депчи. Бул жерлерим, мондо карагандарым, туруп калгандарым. Мындай үй жай барбы? Мал короо жеңе какта жашайсыздар? Бала барбы? Үйдө бар балдар. 3 кыз, 2 эркек тарбиялап атабыз. Жакшы, алгачкы жолу ата болгонуңуз, сезимдериңиз? Алгачкы мен үйлөнгөндөн кийин 4 жылдан кийин балалуу болдук да. Биз кеч үйлөндүк, кеч балалуу болбой жүргөн. Ошондо 28-ге 4 тошкон 32 жашыңызда кызды болду. Кандай сезимдер айтып бериңизчи мындай? Боёктордон башка. Аябай мындай бул ааламда мен эле бир учуп жүргөндөй болгом да ошондо. Биринчи жолу балалуу болгондо, анан кийин биринчи 4 жылдан балалуу болдук. Анан алгач экөөбүз квартирада турчубуз да, Балык шаарында. 14 жыл маданият үйүндө иштедик, Балык шаарынын маданият үйүндө. Анан боюнда болду, анан кийин төрөр малына келгенде анан жүрү эмеге больницага алып баралы төрөт үйүнө деп анан апамды алып алдык үйдөн, жолдон келет. Биз өзүнчө турабыз да. Анан төрө толго болуп атканда шашат го. Айбек шашпайт да. Мен салып алып, апамды алып, инимди алып алып, анан барып төрөт үйүнө барып
кайнилеринди да салып алдык. Төрөт үйүнө алып бардык, анан кирип кеткен, анан бир маалда Аякка барганда деле мени киргизип алып кетирип атты. Эмнеге чогуу барды? Эмне силер келдиңер? Барсаңар, кеткиле. Анан эртең менен төрөйт эле кетирийт. Биз мен кыялданып аткам, азыр төрөйт депчи. Малды кетирийт, анан кийин окуйт эле кетип калдык. Анан түн менен уйку жок. Таңкы 5-терде чалды окшойт. Апам үйдө болчу, апама чалыптыр, сүйүнчү кызды болдуңар десең деп чалды. Анан ошон менен эртең менен ой бир жетсемчи, бир больницага жете албай койдум го. Анан кийин апам да барды, анан эмелерди алып базарга кирип кеттик. Ой бир базардан чыкмагыбыз, күтүп атам, качан жетебиз больницага депчи. Анан бар, анан кийин төрөт үйүнө барып анан кызымды көрдүк. Анан аябай толкундандым. Атын эмне деп койдуңуздар? Анан атын Нурай деп койгом, өзүм койгом. 5 баламдын тең атын өзүм койгом. Ешкимге уруксат берген жоксузбу? Кайын журт? Жок, биз 4 жыл бою ошо бала күтүп жүрдүк да. Анан молдолорго бардык, эмеге бардык, ушундай көп жерге бардык да. Ошо баланын эмесин көп тарткан турбайсызбы? Анан кийин ошентип жүрүп, анан кийин мечитке барып койдургам да. Мечиттен ат тандадык. Анан Нур деген пайгамбар болгон экен. Анан Нурай коелу дедик. Ай деген. Нурай коет, анан ошентип Нурай койдук. Эсиңизде байкемдин ошол эмеге төрөт үйүнө кирип келгени? Эме да кетет да, келип көрүп анан кеткенден чалат да. Дем алып атабы? Карап атасыңбы? Дем алып атабы? Илеп атабы? Кечкеле чалат, илеп атабы? Илеп атабы? Дем алып атабы деп эле. Илебей калса эле ойлонуппу? Ошентип кыялданып күндө чалам, угузуп койчу. Үнүн угузуп койчу деп атып. Анан ошентип Дем алып атабы деп эле чала берчү да. Бул да болсо эмеде, бир сыноодон өткөн турбайсыздарбы? Жакшы. Болду эле ошол учурларда аялың төрөйт уш керек, башкасын эле ал. Ошо кантип болмогу эле 4 жылдан өттү. Болот ал. Жашыбызда өтүп калса, мен мисалы 30га чыкканда уул кызым төрөдүм да. Ойлойсуң да, ар кандай ойлор келет эми, чын эле бала болбой калабызбы деп. Кудайга таянсыңыздар да. Анан кийин кызым багы чоңоюп, тамтоң басып калды. Анан жаңы сүйлөп келатканда анан үйрөтүп койгонбуз эме. Сени каяк, сени эмне дечи элек? Сени Кудай берди. Кудайым берген. Сени ким берди эле? Сени ким берди эле десек эле, үйрөтүп койгонбуз да. Кудай берген Кызым. Кызым ушинтип айтат да. Тили таптуу да, жаңы чыгып аткан. Кудай берген. Кудай берген деп калчу да. Айтат. Сени ким берди эле? Аллах берген деп айтып койгонбуз. Кызыңыз, анан кыз? Кыз, андан кийин эркек. Андан кийин кыз, анан дагы бир кыз, анан кичүүсү эркек. Таптуусу анан эркек бала да кандай болду? Ощущение. Андан 2 кыздан кийин 4-дүнөн кийин 2 кыз катарынан болуп калды да. Жок, биринчи кыз, андан кийин эркек. Анан 2 кыз катары. Андан кийин 2 кыз катары менен. Анан 5-инчиси эркек. 5-инчисин күттүңүздөрбү аябай? 5-инчисин дагы ооба, аябай. Мындай бири эле эркек болуп калды, бунун эркек болсо экен дедиңизби? Эмнеге эркектер ушундайсыңар? Эмнеге бир эркегиңер бар болсо ошого ыраазы болбойсуңар? Төрөт анан кийин өткөндө бир байке айткандай, эркек төрөйт экен десем 5 кыз бир эркек төрөдү деп. Анан аябай күттүңүз. Эмнеге ошо эркектер мындай эркеги бар болуп турса, туяга улаган бала болуп турса, дагы эркек бала болсун деп? Жок, эми мындай экен да. Кудай таалам деле берген кишиге берет экен. Мен деле Кудай тааламдан суранып жүрүп ушинтип 3 кызды болдум, бир эркекти болдум. Анан эми бул балама кичине ини болуп жүрсүн деп дагы эркек болсун деп. Шерик деп коет, эркек жашында эркек эмеде ушундай кызда шерик болсун деп. Эмнеге эркек дейт десем, эркектер мисалы эркек мисалы жолу Айбек да мисалы мага өзүмө өзүнө эме күтөт окшойт да. Мен жана өзү менен кошо жанында жүрүп, өзүнүн кылганын кылып, көп эркек адамдар ошондон окшойт да. Анан
ал эркек болгону эми жалгыз болбосун деп дагы эркек деп ушундай да. Анан кандай билдиңиз сен эркек экенин? Сезимдериңиз кандай? УЗИден билдиңиздерби же кандай? Төрөттөн? УЗИден деле билген жокпуз го. Мен иши кылып, мен үй бүлөдө негизи биз үчөөбүз, менден кийин мен улуусумун да, менден кийин 2 эркек, 2 иним бар да. Үчөөбүз тең эркекпиз. Бирок мен ошо кичүү иним 90-жылы кылды, ошол төрөлөрдүн алдында кыз болсо экен деп мындай эметчимин да. Кыялданчумун. Анан ал да эркек болуп калды. Анан таңыр бир кыз болсо деп. Анан кийин үйлөнүп, анан кийин ушу 3 кыздан кийин эркек. Кыз төрөлсө жакшы болмок. Негизи кызды жакшы көрөм да. Кыз төрөлсө экен, кыз төрөлсө экен деп кыялданчумун. 3 кыз төрөп берди. Анан экинчиси эркек болгондон кийин анан буга шерик болуп дагы ини төрөп берсе деп анан 5-инчиси эркек болду. Улуу кызыбыз кыз болгондочу, мам 3 эркек да айбектерчи. Мам эмнегедир эркек төрөйт деп өзү ошентип алган окшойт да. Мен эркек төрөдүм деген эмеде анан эркек төрөйт деп алган окшойт да. Анан эртең менен кызыбыз төрөлсө акушерка эже сонунда эмне жолчу. Мама сүйүнчүлөсө, ай биздики эркек эмес беле деп коет. Биздики эркек болчу да деп коет. Анда эжем коет. Ай силерге кыз керек жокпу десе. Деп ошентип атпайбы? Жок, бизде баары эркек болуп, негедир мамам эркек күткөн окшойт да. Мендей ол эркектер. Жакшы коорашып, эле ушундай бери шаркак болуп жүрө бериңиздер. Эң эски жакшылыктарда да чогуу болуп, бирге болуп дегендей. Демек ошол мүнөзүңүздү байкайм, дайыма сабырдуулукту, ошол сиз менен ушканда не интересно го жеңе? Бул киши ушкан эмне интересно го? Бул киши Ушкан билбейм негизи. Бул киши 2 сүйлөбөй, сиз 5 сүйлөп, бул кишиден бири аранчы, сизге не интересно нарыгатса да? Суроо берсем дагы бир 10 мүнөттөн кийин алганда жооп. Суроого жооп өзүң сүйлөп бере алат окшойсуң. Өзүм кайра жооп берип коем. Өзүңүз кайра жооп берип коесуз, жакшы. Видео көбүнчө кандай тамактар көп жесип атат, Айбек мырза? Сизге кандай тамакты же ылгабайбы жеңе? Жок. Негизи эме тамактардан ылгап жейм, ылгап десе эле такыр мындай. Жок, болгон тамак жей берет, бирок Мындай эмес, эме. Бирок камыр тамакты жакшы көрөм. Камыр тамак жей дейсиз го, фигурныйсыз дайыма. Бул эмне? Бул киши кандай камыр жейт ай? Тегирмендин уулу. колдун камырын жейт. Колго камыр жууп жасайт тамакты. Көбүнчөсү кесме тамакта. Мен бала кезде апам көп суюк тамак, ошо кесме тамак көп жасачу да. Кесме басчу, суюк тамак менен сорпо кесме кылып, картошка эти менен ошондой кылып көп жасачу. Ошондо көп жечүбүз да. Анан ошондон улам жакшы көрүп калганбы, негедир билбейм. Анан кийин да эс тартып жубайыма ошондой тамак жасатам. Эфирдин жүрүшүндө жок дегенде бир 4-5 жолу апам деп калдыңыз да. Апаңыз аябай жакшы көрөт окшойсуз, Жакшы көрөм. Аябайбы? Апаңыздын 1-2 сөз менен сүрөттөп берсеңиз, апаңыз кандай айым? Кандай сөздөрү дагы деле кулагыңызда жаңырып турат? Ай, адам бол деген сөз биринчи мага угулат да, негизичи апалардык ошондой го. Сизде кайсыл сөз угулат кулакка? Апамдын астыңа кетейин деп өпкүлөйт, ошонун сөзүн да. Ошентип көп эркелетет да. Астыңа кетейин деп өбөт да. Ошол анан дагы бала кезде кээде тентектик кылып койсок урушчу. Бирок өтө ошо жана айтып атпаймынбы? 2 ажырым жолго түшкөн. Негизи бирок ошол убакытка 2 ажырым жолго түшкөнгө чейинки убакытта мен аябай мындай кыйналгам да. Андан көрө ушинтип кыйналып жашагандан көрө ачык эле ажырашып кетсе жакшы болмок беле деп ойлойт. Апаңыз көп ыйлачубу? Апам бала ошол апасын ыйлаган көрүп, кыйгырганын көрүп, ошону тиленет экен да, ушул апам ыйлабаса экен, 2 ажырымга эле түшүп кетсе экен депчи. Ооба, ошондой кыялданчумун да. Канча жашка чейин чоң болдуңуздар? Мен чоңойгучак деле мына 98-жылы 2 ажырым жолго түшкөн. Кыйналдыңызбы? Сөзсүз түрдө. Мен институтта студент болуп жүргөн убакта деле мен негизи мындай эме окшойм да, мындай бир нерсени тез кабыл алат экен да, жүрөгүм менен кабыл алат экен да. Анан
студент болуп жүргөндө деле оюм бар эле, мамам апам менен атам экөө урушкан жокпу деп ушундай эле ойлонуп жүрчүмүн да постоянно. Тыныч жашап атса экен, сабагышкан жокпу, ишилип сабаган жокпу деп эле ушинтип ушун эле бассам турсам ушун эле ойлоно берчүмүн да. Бөбөктөрүңүздү ойлогонуңузго деме, ушу инелериңизди ал үйдө калышты, сиз инелерим үйдө калчу, ал кезде телефон жок кез. Анда санда бир эмеге барып, телеграфка барып телефон чаласың, анда да келсе келди, келбесе жок ошондо. Анан ошондо сурачубуз, жакшыбы, жакшы, аман эсенби, жакшы дейт. Анан баары жүрөгүң уйгу туйгу боло берет да. Атаңыз кайякта азыр? Атам кайтыш болуп калган. 2021-жылы ооруп кайтыш болду. Ошол өмүр бою эле өз алдынча жашады, бой жашады. Каралбай эле калыптыр ал киши, ошончо өтүп кетти. Жок, мен атам менен катышып, карап турдум. Кийин ак-караны ажыратып калгандан кийин, кимдин ким экенин билгенден кийин, анан кийин атам менен катышып алгам, апам айтпай. Секрет беле? Же билет ал секрет? Апам билет. Мен негизи апам айтпай катышып алгам да. Апам анткени көңүлү ооруп калат деп ойлочумун да. Анан кийин ошон үчүн эч кимге айтпай туугандарым менен катышып алгам да. Анан катышып жүрдүм. Анан кийин бир видеолорду көрүп, атам жок да. Балабыздын деле жентек тою, тушоо тою тияк бияк берсек эле атам жок. Анан кийин ойлонуп, кой, мындай кийинки тойдо атамды кошолду. Анан кийин апам айта албай жүрдүк бир топко чейинчи. Анан кийин баары анан айттым, ушундай туугандар менен катышам, менин төркүндөрүм келет. Силердин, короче, кайын журтуңар келет. Даяр болго. Даяр болго десе. Апаңыз жок. Апам урушту, бир топко чейин мындай таарынып жүрдү. Анан кийин эми азыр билет кадимкидей эле. Сүйлөшүп турасыздар. Ооба, сүйлөшүп турабыз. Туугандар менен катышып турам. Апама да айткам, катышам деп. Айтпайшат го азыр Инстаграмга деле, Инстаграмга, интернетте карасаң, атаңды кечир, апаңды кечир, жолуң жүрбөйт. Эми чыгар ичиңдеги деген сыяктуу нерселерди көп көрүп калабыз го интернеттечи. Ансыңарындай ичинде блоктолуп калыптыр, атаңды кечирбесең андай болот, тигиндей болбойт дегендей. Кечирдиңизби атаңызды? Кой бердиңизби? Топурак салып акыркы сапарга узаткандагы сезимдериңиз кандай болду? Ооба. Мен ушу менин колумдан узады атам. Жанында болдум, ушу үзүлүп атканда да. Атам менен азыркыга чейин мындай жүрөгүм тынч да. Анткени мен атамды менен катышып, атам менен сый көрсөтүп, мындай катышып, мен дайыма мындай эки жакка барсам атамды ээрчитип алчумун да. Атам бирдеке болсо же больницага жатып калган күндөр болгон, ошондо деле атамды балчыдан бери алып келип больницага жаткызган күндөрүм болгон. Анан дарыланып жүргөндө да биякта көп багы ашказандан болду да. Анан тиякта эме бар экен, жакшы дарылайт экен, табып бар экен десе эле аяк алып барам. Тиякта табып бар экен десе аяк алып барып, тияк жакшы врач экен десе эле аяк алып барып ушинтип жүргөн. Анан шыгылып менде мындай эме болгон жок да. Жанагындай өксүү мындай эме болгон жок да. Каракөзүң болмок, ошондой жүрөгүм ооруган жок да. Мен анткени атам менен убагында катышып, убагында атам менен жакшы мындай мамиледе болуп калганыма өтө сүйүнөм да. Мен эч эме болгон жокмун, атам үзүлөрдүн алдында эле бир аз эме капаландым, өзүбүздүн колубуздан кетти да. Ошондо аябай катуу ыйладым. Анан бирок андан кийин эч эме болгон жокмун да. Азыркыга чейин мындай жүзүм жарык десем болот да. Менин өзүмдүн туугандарым менен дагы ушунда атасын караган деген сөзгө кыргызбыз да кандай болгон да. Кийин мисалы үчүн ошол кезде карабай туруп атам менен катышпай койсом, мен азыркыга чейин сиз айткандай өксүү пайда болуп, мен мындай жүзүм жарык бара алмак эмесмин да, айылга мисалы үчүн өзүмдүн төркүмөчү. Кыйын күйөөңүз бар мындай күйөөнү сүйүш керек, мындай күйөө караш керек, мындай күйөө жок. Бапестеш керек. Картошкабыз бушкара калды. Мен барып сиздердин комузуңуздарды алып келейин дагы, чайды коюп келейин. Макулбу? Сиз репетиция кылып туруңуздар. Биз азыр биргеликте сонун чыгарманы сиздерге тартуулайбыз.
көрсөтүүбүздү улантабыз. Аты жөнүм Назира Бердиголова, каналга катталыңыздар. Картошкабыз дагы бышып калды, караңыздарчы. Негизи тың адамдар жашоодо да тың болот. Мынакей дегенче эле картошкабыз бышып калды, комузубуз дагы даяр. Мен Коомдук 1-каналда баарыбыз эле Айбек келет, даярдаңыла, чыгармачылык бир кечирсе болот экен, эфирге чыгаргыла деген. Анан Айбек бир кичинекей бир баланы элестетиптирмби? Бала келет экен, анан келди, киргенден кийин деле мындай маани өргөн жокмун. Анан мен сизди кымбаттым деген чыгарма менен тааныганмын. Ошол чыгармаңыз менен таанымал болдуңуз, ошол чыгармаңыз менен калың эт журт сизди тааныды. Ошол чыгарма сизге сыйлык алып келди, эмгек сиңирген деген. Мен ойлойм, Кудай буйрса дагы талыкпас эмгек, анан мондай жеңем турганда, мондай жакшы 95 бензинден коюп дагы бир чыгармалар жаратып, эл арасына алат деген тилектебиз. Келиңиз, сизден бир сонун чыгарма болсун. Аракет кылалы. Анда кымбатым дегендерди ырдап берейин, Жаңыртып Алатонун жылгасын, талатын шапкөргөйлөрдүн ырдашын. Жаз жадырап мен турамын сумсайып, жазда неге келбей койдуң кымбатым, жазда неге келбей койдуң кымбатым. Эки жүрөк бирин-бири тыңдасын, эзилишип элжирешип жыргасын. Керемет бар сенде кышты жай кылган, келчи кыш челдеме кымбатым, келчи кыш челдеме кымбатым, келчи кыш челдеме кымбатым. Чыгарма негитир эме жүрөктөн алат, анан буттан алат, сөзү обону. Сөзү Сооронбай Жусуевдуку, обону Рыспай Абдыкадыров. Бул чыгарманы ырдоого эмне себеп болду? Болот, эргүү болду да, Муну мурдатан эле ойлонуп жүрчүмүн, ушул ырды ким ырдайт болду экен, бирөө ырдап чыкса жакшы болот эле. Бул эми буга чейин мага чейин деле көп киши ырдады. Бирок чыгара алышкан жок да сизчилик. Анан кийин эми эч ким ырдабайт окшойт, мен ырдай берейин деп анан ырдагам. Багыштыңыз. Ысык көл Кадыр түнгө 2011-жылы Кадыр түнгө ырдагам. Ошого конкурска ырдап чыккам да. Бирок эми конкурстук ыр эмес деп айтышкан. Анан байга алган эмесмин, бирок ушул ыр менен популярный болуп кеттим. Азыркы тил менен аны болуп кеттим. Эми мындай да, сиздер экөөңүздөр чогуу чыгармачылыкта жүргөнүңүздөрдө биргеликтер дагы, дуэтиңиздер дагы жакшы, алгылыктуу, ийгиликтүү, дайыма ошол суранып келишет. Биз дагы сиздерден сураналы, жуп болсун. Жеңем тарым калбасын эми, жеңем. Мен ошончо келген ырдайын. Кытайлык кыргыздардыкы сөз обону иштеп чыккан Кыргыз Республикасынын эл артиси Роза Аманова эжекебиз иштеп чыккан. Анда ошо бактылуу болуп жашайлы деген чыгарманы ырдап берейин.
сонун азаматсыздар. Сонун музыкалык чыгармадан кийин эми курсакты кампай чекет. Кандай дейсиздер? Келиңиздер. Келиңиз. Айбек мырза, улууга урмат, кичүүгө узат дегендей. Жеңем диетада экен. Жеңем табак жебейт экен. Жеп көргүлөчү дейли. Анан 5-тен. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Эми биз азыр дегустация кылабыз. Ачык эле айтайлы. 3 болсо 3, 4 болсо 4, 5 болсо 5. Кана эми келиңиз. Айылга сапар. Студенттик күндөргө сапар. Сон. Сонун болуп тур. Окмуш ай, окмуш. Окмуш. Сонун болуп тур. Дамды болуп тур. Дамды болуп тур. Азыр чаң айнек. Ооба, тузу да жакшы болуп тур, аябай. Чынында майы да аз болуп, сонун диетический болуп тур, Көрсөзсүз ушундай тамактар менен таң калтырып тур. Айбек мырза мына ортосу мындай алып көргөндөчү, жакшы жашапсыз. Дагы жакшы жашаш керек, бир ушунча жашасаңыз анан 50 жаш. Артка бир кылчайып карасак, эмнелерди түшүндүңүз, эмнелерге маани бериш керек экен, биздей болгон жаштарга, кадр сыртында турган 36 жаштагы Замирге, мындай бир бизди көргөн теле көрүүчүлөргө, бизбе билген нерсеге деле болор болбос нерсе кээп-кээпшип өмүр өтүп кеткен билбей калат экенбизди. Мен белгилүү бир окумушту менен көз өтүп кетти. Профессор менен сүйлөшкөндө айтты да, азыр мына 80ге чыктыңыз десем, ай кызым, мен ушу 80 кантип чыкканын билбейм дейт. Мен жашагандай болгон жокмун дейт. Элестетсеңиздер, 80 жашта эмес-чи. Демек, дагы да болсо жашагысы келген экен да ал инсандын. Жана ушул суроону сизге дагы бергим келет. 50ге чыгып эмнени түшүндүңүз? Эмнелерге Айбек көңүл буруптур? Эмнелерге көңүл бурбай койсо болмок Айбек? Балким мындан дагы чоң-чоң ийгиликтер жаратмак, а тескерисинче. Негизи жана сиз айткандай, адам баласы негизи жашка тойбойт экенбиз да. Чынында эле мына азыр мына 50-нин кырына эмдиги жылы Кудай бурса 50ге чыгабыз. Бирок ошончо деле кечөө эле бала болуп, жүрөк карбайт деген чын экен да. Кечөө эле үйлөнгөн. Кечөө эле бала болуп жүрдүк эле, кечөө эле үйлөндүк эле, мына 50ге чыгып калдык. Мындай убакыт өтө берет экен, бирок жүрөк карбайт экен. Өзүм 1000 жыл жашатса деле ушундай болмок болушубуз керек деп коем да. 50 десе башкача угулчу эле го, 50 десе анан өзүң 50ге келгенде ал билинбей кетет да, ошондой экен да. Негизи 18 жаштан 18 жашка толгондон баштап күчүңө ишенип жүрө берет экенсиң, көп нерсени байкабайчы. Жаштыкта кылат экенсиң бир чети. Көп нерсени ойлонбой. Азыр мына 50ге чыгып көп нерсени ойлонуп калат экенсиң да. Мисалы үчүн мындай кылалы десе акылга салып каласың да. Барсаң барбасын. Мындай ойлонуп, азыр кой тур деп, бир аздан жооп берейин депчи. Мурда болсо только астыга кеттик болуп жүрчүбүз да. Ошон үчүн жашоону жаркырата эле жашаш керек го деп ойлойм. Эч кейбеш керек да. Артты карап, анан өткөндү эстеп, таарынып, ушунун баары мээге нагрузка болот экен да. Ошон үчүн алдыны ойлоп жүрүш керек экен. Артты көп ойлобош керек экен. Ойлонуш керек эми, артты ойлобо десе эле такыр эле ойлобой коюш керек эмес. Кээ бир нерсени, кээ бир мындай негатив нерселерди мындай кесип артка таштап салыш керек да. Астыда гана жүрүш керек. Жеңе. Мен айтчумдун баарын айттым. Экөөбүз бир ойлонобуз деп коебуз. Экөөбүз оюбуз деле бир. Мен ойлоп аткандай болуп калат. Бирок чындыгында ошондой да, 50 жаш десең, көп деп бизге бир аябай 50ге чыгыптыр десе бизге бир улгайган кишилерди элестетчүбүз да. Таяк калган арам жүргөн мондай. Көрсө 50 жаш деген жап-жаш экен да. Жаңы жашоо башталат экен да. Жаңы жашоо башталат экен деппи? Ошондой болот экен да. Абдан сонун чыгармачылык ийгилик каалайм сиздер, бирок чыгармачылык ийгиликке чейин бизди кандай жаңылыктар менен сүйүндүргөн атасыздар сиздер? Кандай жаңылыктарды күтсөк болот? Эми азыр алдыда пландарыбыз бар, эми концерттер болуп атат, гастролдоп жүрөбүз. Анан азыр ойлонуп көрсөм көп
көптөн бери 2021 жылдан бери клип тарта элек экен да. Ушул быйылкы жылды Кудай буйруса клип кылсакпы деп атабыз. Ырлар көп эле ырлар жазылды, бирок ошол көп ырлардын көбүнө клип тартыла элек. Ошон үчүн буйруса клип тарталы деп атабыз. Жакшы. Ошолор ишке ашсын. Жакшы, замандаштар, биз көрсөтүүбүздү жыйынтыктайлы, чайыбыз кайнап калды. Сиздерге чыгармачылык ийгилик. Кудай буйруса мына 50 деп калдык. 60ка чыктыңыз, кандай дейсиз деп калайын. Дагы деле жаш экенбиздер келип калабыз. калабыз. Карасак 70 жаш жашап коюп, сиз айткандай. Кудай буйруса 1 жылдан 70ке толом Назирка деп мындай далга чаап мен мындай бүкрөйгөчү дегенсе, мындай бүкрөйгөчү Назирка деп мен ичим деп. Аны дегендей учурга келели. Аманчылык жана ден соолук баардык нерсени жеңет. Клиптер, чыгармалар жарала берсин. Ал эми сиз өзүңүздөрдүн дагы аудиторияңыздар, көрманыңыздар бар дегендей, ошол инсандарга бир кол булгап, жакшы кала тилек айтып койсоңуздар. Не дейли? Бардык көрүүчүлөргө салам дейли. Анан ушундай ыр кечелер, ушундай жолугушуу кечелер көп болсун. Сиздерге терең ыраазычылык, дайыма көпүрө болуп келесиздер. Анан эл журтума тынччылык, дүйнө жүзүндө тынччылык болсун. Дайым өлкөбүз өнүккөн өлкөнүн катарына кошулсун. Кудай буйруса ошол тилектер орундалып келатат болуш керек. Ошол жалпы баарыбыз кыргыз элиме ден соолук каалайм. Дайым бар бололу. Сизден да бир эки сөз болсун. Сиздерге рахмат. Ушундай бизди эл көрөт да. Ошондой Айбек айткандай көпүрө болуп, бизди унутпай эфирге чакырып турганыңарга ишиңерге ийгилик. Эли журтубузга тынччылык. Рахмат. Кудай буйруса экран аркылуу көрүшөбүз. Аманчылык болсун, тынччылык болсун. Дастарконубуз дайым ушундай жакшылыктарга гана жайылып турсун. Картошка куруп жегиле. Жылмайып жүрүңүздөр, суудан көбүрөөк ичкиле, позитивди кармагыла, баардыгы жакшы болот. Көрүшөбүз.